Салам достор. Бул дүйнөдө ар бир адамдын кемчилиги бар. Кемчиликсиз адам бар деп айтыш бул өтө кыйын. Ар бир адамдын жок дегенде бул дүйнөдө бирден болсо дагы кемчилиги бардыр. Бир айылда ачуусу чукул, сабырсыз, өзүн кармана албаган бала жашайт. Ал эки сөзүн бирине эле теригип, адамдарга катуу айтып салат. Бир күнү атасы аны чакырып алып, ага бир маштык мык берет да: "Балам, ачууңду кармай албаган ар бир учур үчүн тигил турган устунга бирден мык кагып турасың. Бул сага жаза болсун", дейт. Ошентип биринчи эле күнү ал устунда 10дон ашык мык пайда болот. Бир жуманын ичинде мык каккандан жадаган бала өзүн карманганды үйрөнө баштайт. Кагылган мыктар күндөн күнгө азайып отуруп, бир да мык кагылбай калган күн келет. Ал атасына барып, бул жетишкендиги тууралуу сүйүнчүлөйт. Бирок атасы ага кайра жаңы тапшырма берет. "Эми балам, сабырдуу болуп, өзүңдү колго алып, айта турган жерде ачуу сөзүңдү айтпай калган ар бир учурда мындан бирден мык сууруп тур", дейт. Бала бул тапшырманы да бир топ күндө аткарат. Ошондо атасы баласын чын дили менен куттуктайт. Бирок анын устунга ээрчитип келип: "Мына балам, сен өзүңдү тарбиялоодо өтө чоң ийгиликке жетиштиң. Бирок тиги устунду карачы. Анда Аарунун уюгундай болгон тешиктерди көрдүңбү? Алар эми эч качан мурункудай тегиз болбойт. Адамдын көңүлү да ушундай балам. Бир катуу айтып көңүлүңдү калтырдың, кийин канчалык өкүнүп, кечирим сурасаң да, канчалык жакшы сөз айтып турсаң да, тиги устунга окшоп так калып калат. Ошондуктан оюңа туура келгендин баарын айта бербе. Айтар сөзүңдүн баарын алгач жакшылап ойлонуп ал. Мына менин сага аталык кеңешим", дейт. Достор, биз муну менен эмнени айткыбыз келди? Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет дегендей, жакын адамдарыңызга жакшы сөз тартуулап, амандыкта жүрө бериңиздер.